Бишкек Нарын Торгарт жолу ачылды. Бажы кызматынын мурдагы башчысы үй камагына чыгарылды. Элчилик кыргызстандык жүк ташуучуларды текшерүү күчөтүлгөндүгүн талап кылып жатат. Кыргызстандын бажы кызматынын мурдагы башчысы Адилет Кубанычбеков үй камагына чыкты. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматта айтылгандай, Адилет Кубанычбеков тергөөнүн жүрүшүндө мамлекетке келтирген 51 миллион 220 миң сомду кайтарган. Мындан сырткары кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча аныкталган фактыларды дагы мойнуна алган. Бул анын бөгөт чарасын үй камагына өзгөртүүгө негиз болду деп айтылат маалыматта. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адилет Кубанычбековго карата козголгон кылмыш ишиндеги тергөөнүн жүрүшүндө ал товарларды импорттоого катышкан жеке компаниялардын кызыкчылыгы үчүн жеңилдетилген шарттарды түзүп, бажы мыйзамдарын одоно бузуу менен бажы жетекчилигинен товарларды көмүскө көзөмөлдөө схемаларын колдонгон фактыларды аныкташкан. Мындан тышкары ал жеке баюу максатында бажы кызмат көрсөтүүлөрүнүн акысын негизсиз ашыра көтөргөн деп айтылат билдирүүдө. Бажы кызматынын башчысы Адилет Кубанычбеков коррупцияга айыпталып 17 январда кармалган. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун токтому менен 2 айга камалган. Карата кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кубанычбеков бул кызматка 2020-жылы октябрь айында дайындалган. Адилет Кубанычбековдун тарапташтары ал күнөөсүз экендигин айтып, аны үй камагына бошотуу талабын коюп келишкен. Бүгүн 19 мартта саат 12-ден тарта Бишкек Нарын Торгарт авто жолу ачылды. Жолду кеңейтүү иштери уланууда. Жолго түшкөн көчкүнүн 32.300 метр кубу тазаланды. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Ал эми Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Жакыпбек Жумаев учурда аймакта жол көзөмөл кызматынын 6 посту иштеп жаткандыгын билдирди. Ушул тапта көчкүдөн өтө албай турган 200гө жакын жүк ташуучу автоунаа бар. 20 мүнөт сайын 5тен автоунаа өткөрүлүп жатат. Маалыматка ылайык, жол толук тазаланып бүт элек. Кыргызстан менен Орусиядагы элчилиги Казакстан менен Орусиянын чек арасында бажы бекетинде кыргызстандык жүк ташуучуларды текшерүү күчөтүлгөнү боюнча Орусиянын компетенттүү кызматтарына кайрылды. 17 мартта жиберилген кайрылууда Кыргызстандын жүк жана жүк ташуучуларына карата текшерүүнү күчөтүлгөнү себептерин жана жагдайларын түшүндүрүп берүүнү суранган. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маалымдады. Социалдык тармактарда Кыргызстандан Орусияга ташылып жаткан жүктөрдү Паштакова бажы бекетинде мажбурлап түшүрүп жатканы тууралуу видео тасма тараган. Украинадагы согуштун башталышы менен Орусия аркылуу өтө турган жүктөрдү ташууда кыйынчылыктар жаралгандыгын ишкерлер белгилеп келишет. 17 март 2022 Россия границасы Паштакова. Аны кыргыздардын фураларын полный чүрүп жүктөтүп атат обратно. Анан калган фуралар орус, тажик, казак, өзбек чүрткөн жоголор баары эле текшерип аркасын аштырып эле текшерип кайра жөнөтүп берет, кетип атат. Жалган кыргыз камаздар киргизип жүктөрүн чүрүп жатат, текшергенде да полный жүктү чүрөт, обратно эч нерсе текшербейт. Жүктү чүрүп бүттүмү келет. КамАЗ пустой, фура пустойбу, аркасы кузуп. Болду. Кайра обратно жүктөп элек. Жүктөсүң, печат басат, чыгып кетесиң мына. Полный кар жер, коробкалар муну. Полный. Ушул КамАЗ пияз аякта толтура. Алан кыргыздарды. Реңнен иштейби десең, реңнен иштетет. Эмнеге реңеңе тартпайсыңар десе, бизде бийликтен жогорттон ошондой приказ. Биз приказды аткарабыз деп ушундайды кылып жатат. Туугандар. Милициянын кайгыл кызматкерлери каракчылыкка шектөө жарандарды аныктады. Бул тууралуу аталган кызматтан билдиришти. Маалыматка караганда 18 мартта болжол менен саат 13:30 чамасында Бишкек шаардык милициясына чакыруу келип түшкөн. Чыңгыз Айтматов көчөсүндө бычак менен коркутуп саатымды алып кетти деген маалымат түшкөн. Айтылган дареке ошол замат кайгыл кызматкерлери барып маалыматты тактаганда 1971-жылы туулган жаран арыз менен кайрылган. Анда белгисиз жарандар арыз ээсин бычак менен коркутуп көзүнө
газ баллон чачып, каракчылык жолу менен Чайка үлгүсүндөгү 3 дана алтын саатын тартып алып, белгисиз тарапка качып кеткендиги аныкталган. Чакыруу менен барган кызматкерлер кылмышка шектүү катары 1990-жылы туулган жана 89-жылы туулган 2 жаранды кармашкан. Учурда Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына жеткиришкен.